Сиздерде бүгүнкү иш-чарада квиз, климаттык квиз болду. Жанара Жанбаева Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Жаш активист учурдагы климаттын өзгөрүшүнө тынчсызданат. Анын айтымында климаттын өзгөрүшү азыркы учурда адам баласынын ден соолугуна тийгизген таасири чоң. Азыркы учурда биздин климатка таасири тийген нерсе бул күн жаман жылуу болуп кетет. Кышында десе суук болуп кетет. Анан воздухта булганып, биз аракеттенип мусор чарбаланып ошолорну экологиялык жакка туура бөлүшүүнү аракеттенебиз. Ошол шаарыбыздын жаштарына көбүнчө маалымат берип жеткирүүгө аракет кылабыз. Анткени азыр көбү түшүнбөйт. Экология деген нерсени карап да коюшпайт да. Ошол нерсеге жардам бергенге аракеттебиз. Жанара сыяктуу активист жаштар экологиялык көйгөйлөрдү квиз оюну менен жеткирип беришет. Мындай жол менен жалпы коомчулукка климаттын өзгөрүшүн алып чыгуу натыйжалуу деп эсептешет уюштуруучулар. Иш-чараны Жашыл климат долбоору Ноорузга карата өткөрдү. Окутуп эметкенде жаштарга балким кызыктуу болбойт. Аны оюн менен кылып өткөргөндө ошондо балким кызыктуураак болот. Кызыктуураак болгондо көбүрөөк билип алса болот. Башына бир нерсе калат деп ушундай ой менен ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз да. Өздөрүнүн пикирлерин айтышат, анын билбеген нерсесин бизден сурашат. Ошондуктан бияктан көп билим алып кетсин деп ушундай максат менен кылабыз да. Абанын температурасы жана жаан-чачындын өзгөргөн процесси. Мындан тышкары климаттын өзгөрүшүнө кургакчылык, каттуу штормдор, суу ташкындары, башкача айтканда биз бүгүнкү күндө көрүп билип жаткан бардык экстремалдык жагдайлар кирет. Жаштар ушул көйгөйлөрдү квиз оюнунда көтөрүп чыгышты. Анткени ар бир аймакта бул маселелер орчундуу. Биз үчүн өтө чоң мааниге ээ, себеби бизден кийинки муундарга дагы жакшы мындай климат таза болсо, адамдардын жашоосун узарат деген максатта. Bir ay мурун өзүнчө бир шилтемелер берген болчу. Ошол шилтемелерди биз толтуруп, атайын ушул иш-чарага катышабыз деп өзүбүздүн командабызды топтоп, ошол топ менен азыр келип катышып жатабыз. Биз эко-клубтун ыктыярчылар катары катышып атабыз. Андан тышкары бул иш-чара Жашыл муун жана биом экологиялык кыймылы менен Жашыл климат деген проект боюнча болуп жаткан, атайын жаш муунга, анан жаш балдарга болуп жаткан иш-чара. Атайын бул киз деп коет, англисче айтканда straw job деп коет. Ошол боюнча иш-чара болуп жатат. Азыр straw jobторго биз жооп берсек, белектерди алабыз, ар кандай бир андан тышкары упа ошол сыяктуу нерселерди алганда сонун бир кандай атмосфера болот. Жаштар арасындагы климаттын өзгөрүшүн, экологиялык темаларды камтыган иш-чаранын мааниси чоң. Анткени климаттын өзгөрүшү адамдардын ден соолугуна таасир этет. Жаштар бул маселеге көңүл буруп, өздөрүнүн чөйрөсүнө жеткирсе дешет уюштуруучулар. Агартуучулар бул демилгени колдоого алышты. Бул экинчи жыл өткөрүп атабыз. Негизи бул долбоор 3 жылдан бери иштеп келет. Буга биздин жаштар абдан кызыгып, аябай активдүү катышышат. Бул декорацияларды дагы булар студенттер, жаштар өздөрү жасады. Анан бул жерде ошол квизге активдүү катышышат. 60 катышуучу экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жана алдын алууга өздөрүнүн салымдарын кошушат жана алган билимдерин аймактарында пайдаланышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.